Профсоюз комитети эмгекчилердин жана эмгектин корголушу боюнча мыйзам долбоорун нормативдик актыларды иштеп чыгып, мамлекеттик бийлик органдарына сунуштайт. Иш күнү, эс алуу күнү, дарылануу, пенсия жана башка мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөйт. Эмгек маянаны көтөрүү боюнча митингдерди жетектедик, республикалык штабдын мүчөсү болдук. Азыркы андан кийин да 2015 жылы да эмгек маянаны 80% начальный класс менен, башталгыч класс менен бала бакчалардыкы предметтик мугалимдердикин 50%ге чейин көтөрүүгө чоң салым кошо алдык. Себеби ал убакта биздин Чете Өз районунан депутаттарыбыз Иманкожоева эжеге, Узакбаев агайга кайрылууларыбыз, анан жалпы депутаттар капчылыгы ошо 2015 жылы 473 номер менен 9 жылда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен эмгек маянабыз сентябрь айынан баштап жанакындай көтөрүлдү. Жыйында Чете Өз райондук билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюз комитети тарабынан 2020-2024 жылдар аралыгында аткарылган иштери тууралуу маалымат берилди. Катышуучулар тарабынан суроо жооптор жаңырып, бир катар көйгөйлөр талкууланды. Ошол эле финансы тармагында, ошол эле путевка каражаттарын бөлүштүрүүдө мындай иштери дурус. Мен кийинки дагы 5 жылдыкка өзүмдүн оюм боюнча Өмүрөк Кыдыргановичти эле кайра көрсөтөйүн деп турам, эгерде сунуштап калышса. 2025 жылдын 1 январына карата район боюнча жалпы профсоюз мүчөлөрүнүн саны 2605ти түздү. 2020 жылга салыштырмалуу бала бакчалардын ачылышынын негизинде 289 кызматкер профсоюзга мүчө болуп кирген. Албетте, кесиптик бирлик чоң күч бизге мына ошол кызматкерлердин укугун коргоодо, кызматкерлердин жанагы эмгекти коргоо, техникалык коопсуздукту коргоо боюнча көптөгөн мына ушул көрсөтмөлөрдү ушул бизге кесиптик бирлик уюму жардам, түздөн түз жардам көрсөтөт да. Чете Өз райондук билим берүү кызматкерлеринин профсоюз комитети тарабынан билим берүү тармагында окуучулардын билим алуусуна, мугалимдердин иштөөсүнө шарт түзүлүүдө. Конференцияда профсоюз комитетинин аткарган иштери бааланып, төрага катары буга чейин иштеп келген Өмүрбек Молдахматов шайланды. Айзат Анарбекова, Нурдин Орманбетов, СКөл жаңылыктары, Чете Өз району.